Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаары боюнча абалы тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Амантуров Мирлан Казылаевич маалымат бермекчи. Түз эфирде ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунда жана ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей ситуации по городу Бишкек расскажет вице-мэр столицы Амантуров Мирлан Казылаевич. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда эмесе, Мирлан Казылаевич, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин мэрия шаарынын Бишкек шаарынын мэрия тарабынан кылынган иштер боюнча кыскача маалымат берип кетсек, биздин жарандардын коопсуздугу жана коронавирус илдетинин таралышына каршы бизде Бишкек шаары боюнча 191 көчөдө дезинфекция иштери жүрдү. Кыскача тагыраак айтканда, бул 191 көчөдө 1 миллион метр квадраттан ашык көчөлөр күнүнө 2 маалдан жумашына 8 маалга чейин дезинфекциялоо иштери жүрүп жатты. Жана андан башка 164 адамдар баса турган подземный переходдор, жана больницалар, мектептер, адамдар көп чогула турган жерлер, жанагы базарлар, азык-түлүк сата турган дүкөндөрдүн тегереги баардыгына ушул иш-чаралар жүрүп жатты. Андан сырткары айтсак, коронавирус илдети чыккан жаңы конуштарда, жанагы этаж үйлөрдө баардыгында ушул иштерди жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күнгө Бишкек шаары боюнча 19 тонна хлор кошулмасын сарпталды, жана бул иш-чараны улантылып жатат. Ошондой эле айтып кетсек, күнүнө 654 таштанды таштоочу баардык контейнерлер дезинфекциядан өтүп жатат. Жана биздин адамдарыбыз басып турган, көп адамдар чогула турган жердин баардыгына дезинфекция иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары 1119 аялдамалар жана биздин шаарыбыздагы парктар, скверлер, баардык жерлерде ушул илдеттерге каршы чараны жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле азыркы күнгө парктарыбыздын баардыгын адамдар басканга жабык. Ушул илдеттердин жакында азайса, бул баардыгы ачылат. Кыскача маалымат биздин этаж үйлөрдөгү лифттер боюнча айтсак, бүгүнкү күнгө ушул илдет башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин 1007 даана лифт ушундай дезинфекция иш-чаралары жүрүп жатты. Ошонун негизинде өзүбүздүн иш-чаралар боюнча айта кетсек, Бишкек шаарында ушул илдет коронавирус башталгандан бери Бишкек шаарынын ушул ЖКХ блогунда иш токтогон жок. Бул иштер жүрүп жатат. Ушул акча жагы тартыш болсо дагы биздин мэрия тарабынан ошол каражаттарды таап, ушул иштерди уланттык. Ал иштерди айта кетсек, биздин блокто 13 ишканабыз бар, муниципалдык предприятияларыбыз, жана сырткары территориалдык башкарууда 7 ишканабыз бар. Буларды айта кетсек, суу каналы, Бишкек свет, Бишкек парктары, Бишкек жашылдандыруу ишканасы, Бишкек тазалык ишканасы, жанагы Бишкек асфальт сервис ишканасы, Бишкек лифт, жана ушундай ишканаларыбыз бар. Биздин эң негизги иш-чарабыздын алкагында айта кете турган нерсе, урматтуу президентибиздин 20-жылды цифровизация жана развитие
Регионов деген иш алкагында иштерди баштап, ушул блок ЖКХны баардыгын электрондук ЖКХ жана цифровизацияга өткөзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Анын негизинде жумуштун жарымынан өтүп калды. Ал иштер мындан ары Кудайым буйрса ушул июнь айларынан баштап тазалык, Бишкек жашылдандыруу жана Бишкек жол жана Бишкек свет Горлиф ишканаларында айта кете турган маалымат кыскача бир номерди терип, ошол ишканалардын баардык көйгөйүн ошол бир кыска номерге айтууга болот. Ошол жанда иш жүрүп жатат. Азыркы күндө Бишкек суу каналыбыздын да бул иш чара ишке кирди. Азыр ошол 1533 кыска номерине байланышып, суу боюнча, канализация боюнча жана суу киргизүү баардык иштерди ушул кыска номерде өзүңүздөрдүн заявканы калтырсаңыздар болот. Андан сырткары биздин азыркы шаар боюнча ар бир районго 4 районубузга 8600дөн ашык бак, даана бак жашылдандырууга отургуздук. Калганын 1,5 миңден ашыгын бул күзгүгө отургуза турган жана лиственный хвойный бактарыбыз күзүндө болот, тигилет. Ар бир районго 10 километрден жаңы суу лотокторун салуу иши жүрүп жатат. Ар бир районго 2,5 миңден жаңы свет жандандыруу точкалары, жарыктандыруу точкалары коюлуп жатат. Ошондо биздин шаарыбызга быйыл 10 миң даанадан ашык жаңы света точка коюлат. Ошондой эле биздин жол салуу боюнча ар бир районда азыр иш кызуу башталды. 40 километр жол Бишкек шаары боюнча салынат. Бул кыскача айтканда ар бир райондо 10 километрден жол салыныш керек. Ошол жолду салып баштадык, иштер жүрүп жатат. Ошондой эле ар бир районго 10 километрден жөө адамдар баса турган тротуарлар салынат. Иштер дагы кызуу жүрүп башталды. Ушул 2 айда кичине материал жактан пандемияга байланыштуу тоскоолдуктар болду, бирок бул иш алкагы азыр иш жүрүп баштады. Андан сырткары айта кетчү нерсе, бул биздин негизги шаарыбыздагы Бишкек шаарынын жашыл шаар атын кайра алып келүү боюнча быйыл 8 парк салынышы пландалып иш жүрүп жатат. Анын бир паркы салынып бүттү. Бул 11 гектар биздин Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев атындагы парк Көкчетаускай Төлөбердиева көчөсүнүн кесилишинде салынып ишке киргизилди. Андан сырткары азыркы күндө 6 паркта иш кызуу жүрүп жатат. Ал парктардын ачылышы ушул жай айлары биздин 31 эгемендүүлүк күнү августка баардык парктарды ачып ишке киргизебиз. Жана бир паркыбыз Ак өргө конушунда проекти жумуштары бүтүп калды. Ал иштерибиз дагы ушул июнь айынын башы менен толук иш башталат. Ошондой эле айта кете турган нерсе, бул шаарыбызды иш ичиндеги аялдамаларды реконструкциялоо болуп эсептелет. Бул жердеги жанагы кесилиштерге жакын жайгашкан аялдамаларды башка реконструкциялап жылдыруу жана ошол автобустарды токтоочу жайы, маршруткалардын токтоочу жайын бөлүү, ошол иштер кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөргө шаарда көрүнүп тургандай бул иштерди уланта беребиз. Ушул шаарыбызды көрктөндүрүү, жарыктандыруу жана жашылдандыруу, жолдорун оңдоо, тазалыкты сактоо, таштандылардан арылтуу иштери улантыла берет. Ошондой эле эң негизгиси айта кете турган нерсе, быйыл жакындан баштап Бишкек полигонунда салынып жаткан 2 этаптан турган иш жүрүп жатат. Ал жерде биринчи этап ошол полигонду жаңы салынып атат. Бул полигонубуз быйылкы жылдын күз айларында бүтүп ишке берилет. Экинчи айта турган чоң нерсе бул ошол таштандыларды бөлүштүрүү жана
өзүнүн упаковкалоо болгон заводу жакында иш башталат. Ал заводубуз дагы 2020 жылдын декабрь айларында ишке берилет, Кудайым буюрса. Жана ошондой эле ошол жерде кайра иштетүү заводун курууну ошол грант түрүндө акча издеп жатабыз. Эгер ал маселе туура чечилип калса, Кудайым буюрса, ал ишти дагы 21 жылы улантабыз. Ошондой эле бизде баарыңыздарга белгилүү полигондогу от, түтүн, жанагы жаман заттарды күйүп аткан учурду быйыл ушул июль айында өчүргөнгө аракет кылып жатабыз. Ал үчүн Россиядан, Новосибирск шаарынан ушундай эксперттер келген, алар менен сүйлөшүп, жакын күндө ал иштерди дагы баштап, ошол ишти аягына чыгууга аракет кылып жатабыз. Ушундай эле экологиялык маселе боюнча бул жана кышында боло турган смог жарандарыбыздан бир топ көйгөй алып келди. Ошонун үстүндө иштеп, ошол смогтун бир бөлүгү ошол полигондон чыккан түтүн, от, жаман жыт мына ошондон арылтууга иш аракет кылып жатабыз. Экинчи нерсеси биздин Бишкек шаарындагы санитардык экологиялык инспекция боюнча быйылкы жылдын январь айынан баштап 363 ишканага жана жеке адамдарга туура эмес ушундай экологиялык санитардык норманы бузган үчүн айып пул салынып, ал айып пулдун көлөмү 3,5 миллион сомду түздү. Ошондой эле айта кете турган нерсе, урматтуу биздин шаардын тургундары, сиздерден сураныч, көчөлөргө таштанды таштабай, таштандыларды ошо таштанды таштай турган жерге салыңыздар. Экинчиден, жанагы курулуш материалдарыңыздарды көчөгө төкпөңүздөр, көчөгө төгүп койбоңуздар. Анын баары норма менен ошол өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдүн территориясында болуш керек. Юридический ишканаларга айта кете турган нерсе, ар бир ишкана, ар бир ушул юридикалык адресте турган ишканалар өзүңүздөрдүн тегерегин жакшы тазалап, жакшы таза кармашыңыздар керек. Бак дарагын сугарып, жашыл зоналарын сугарышыңыздар керек. Вулканизациялар боюнча айта кетсек, бул вулканизацияларда жанагы эски таштанды дөңгөлөктөрдү көчөгө кармагандарга дагы айып пул салынат. Ошондон да алыс болуп, ошону биздин полигонго алып барып жеткизип, ошолорду Бишкек шаарындагы жанагы жеке менчик мончолорго жана башка от жага турган нерселерге сатууга бул тыюу салынат жана чоң катуу чара көрүлөт. Ошолордон да алыс болушуңуздарды суранабыз. Ошондой биздин кыскача маалыматыбыз Бишкек шаары боюнча кылынып аткан жумуш боюнча ушундай. Биздин пандемия убагында дагы биздин блок ЖКХ күнү түнү иштешти. Биздин өзүнчө уюштурулган бригадаларыбыз ушул врачтарыбызды күнү түнү жанагы контактный адамдарга жана башка адамдарга таашып, күнүнө 20 машинебиз ушул тарапта иштеп, азыркы күндө ушул пандемия убагында 4,5 миңден ашык чыгып выездге барып келишти. Ошондой эле биздин блок ЖКХдан баардык кайрылууларга жооп берип жатабыз жана барып жеринен көрүп болгон жаңы конуштардагы шаарыбыздагы чыккан көйгөйлөрдү, маселелерди жеринен чечип, ошого аракет кылып жатабыз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, Мирлан Казлаевич. Мүмкүн болсо кыскача расмий тилде дагы маалымат алсак. Уважаемые бишкекчане, представители массовых средств, позвольте информировать вас о проводимой работе в мэрии города Бишкек. Если коротко сказать, по пандемии в целях обеспечения безопасности здоровья граждан и сокращения факторов распространения коронавирусной инфекции, в мэрии города Бишкек по дезинфекции выполнили работы по дезинфекции улиц, 191 улиц в среднем в неделю по 8 раз. Дополнительные объекты — это 164 объектов, подземные переходы, это больницы, места обсервации
и жилмассивы, и другие учреждения, где были такие возможности выявления таких факторов. А также мы провели работы по контейнерных площадок, по контейнеров и остановочных комплексов. Израсходовано более 19 тонн хлора. Кроме этого, в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции наш Бишкек горлифт с 25 марта 2020 года проводит дезинфекцию и обработки 1007 единиц лифтов. И эта работа по сей день продолжается, которые эти лифты находятся на обслуживании наших предприятий. Эти дезинфекции проводятся, обработка проводится 2 раза в неделю. И наш блок ЖКХ организовал бригаду по обеспечению доставки наших медиков к дому контактных лиц, и остальные, и место обсервации организована наша бригада из 20 машин. Эти машины работали более месяца, и был выезд более 4500 раз. На данный момент наши, кто работал в этой бригаде, все, никто не болеет, все они на своем рабочем месте. Если информировать по блоку ЖКХ в целом работу наших коммунальных служб, на сегодняшний день у нас относится блок ЖКХ 13 муниципальных предприятий и 7 территориальных подразделений. Это, если точнее, муниципальные предприятия, это Водоканал, Бишкек Свет, городские парки, Бишкек Зеленхоз, Тазалык, Бишкек Асфальт Сервис, Бишкек Теплокоммунэнерго, Бишкекский санитарный полигон и так далее. Если коротко остановиться по работе Бишкек Зеленхоз. Бишкек Зеленхоз в этом году по плану мы должны были посадить более 10 тысяч штук саженцев. Мы уже посадили более 8 тысяч штук, остальные где-то 1500 мы будем сажать по норму осенью. Также мы строим на данный момент 50 гектаров новых газонов, это 25 гектаров реконструкция, 25 гектаров капитальный ремонт идет. На данный момент по каждому району у нас была производственная программа по 5 километров построить ирригационных сетей. На данный момент работа продолжается. Дай бог, мы эту работу до осени закончим. Тогда мы получим 20 километров новых построенных магистральных для полива каналов. По линии Бишкек-Горсвета. Бишкек-Горсвет мы на этот год планировали построить новый 10 тысяч светоточек. Это по каждому району по 2500. На сегодняшний день работа продолжается. Мы уже более 5000 светоточек уже установили. Это новое строение, новые светоточки, кроме где они строятся, велодорожки или новых парков. Это отдельная светоточка будет построена по улицам города Бишкек. По линии Бишкек Асфальт Сервис. Здесь очень большой план. Строится по каждому району по 10 километров дорог. Это по городу Бишкек 40 километров дорог. Из них более 30% это наши жилмассивы, остальное внутри города Бишкек. Также строим 10 километров по каждому району тротуары. Это отдельное строение от дорог. На данный момент работа продолжается по улице Московской, по улице Разахова, где и так далее, и где нуждается, есть такие места, которые невозможно проходить.
пройтись. И по линии Бишкек асфальт-сервис и остальные работы продолжаются. Это реконструкция остановочных комплексов, это подземные переходы, надземные переходы. И на данный момент самое главное, мы строим для горожан велодорожки. Мы в этом году планируем больше 35 километров велодорожки, из них мы уже более половины, более 20 километров уже построили, остается нам чуть меньше 15 километров дорог. Если сказать точнее, это улица Дэн Сяопина от улицы Фучика до улицы Алукулова. И самый большой круг – это проспект Манаса от улицы Семетая до Чуй, улица Чуй от проспекта Манаса до проспекта Байтика Батыра и вверх до Рысмендиева, Рысмендиева доходит до улицы Семиты. Работа продолжается, работа более 70% работа уже окончена. Там установлены скамейки, новые фонари для освещения. И самое главное, построена велодорожка. По линии Бишкек-Зеленхоз, горсовет, Бишкек асфальт-сервис мы в этом году планировали построить 8 парков. Из них мы одну уже достроили, сдали в эксплуатацию. Это парк Чолпанбоя Тулебердиева, находится на пересечении улицы Кокчетавской Тулебердиева. Остальное в 6 парках работа идет. Первый парк здоровья после Тулебердиева откроется, планируем на 15 июня. Это находится на проспекте Манас, ниже Южной магистрали. Один парк на жилмассиве Агургу начнем где-то в начале июня. На данный момент все проектные сметные работы заканчиваются. Там будет отдельная скважина для этих парков и для полива этого района. Поэтому у нас по строительству парков велодорожек наша глава города Азиз Эмильбекович держит каждый день на контроле, и мы каждый день отчитываемся. Здесь хочу отметить, есть на этом плане какие-то маленькие, даже можно сказать не маленькие, большие проблемы. Где-то люди вышли из красной линии, и встречаются такие моменты, людям до 10 года отдали в аренду, и земли не возвращаются, поэтому есть вот такие нюансы. Но несмотря на это, мы продолжаем работать, наше управление продолжает вернуть эти земли, поэтому по этим вопросам проводим каждый день совещания, и работа продолжится. Дай Бог, эти все парки мы получим, сдадим в эксплуатацию к нашему празднику независимости Кыргызской Республики до 31 августа. У меня коротко все. За внимание большое спасибо. Спасибо, Мирлан Казлаевич. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Бишкек шаарынын вице-мэри Амантуров Мирлан Казлаевич маалымат берип өттү. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан жана ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп калдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.